Программабыз Плантаж Жамат Төлөгөшөр, ал эми бизнес студиябызга келген конок. Эң биринчи шоу бизнестеги ырчылар чыгып баштаганда, мына продюсерликти баштаган продюсер десек да болот да. Ооба. Көп ырчыларды сахнага чыгаргандагы продюсер десек болот. Дана Абдыбекова бизде конокто. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Маанайыңыз жакшыбы? Кутман таңыңыздар менен. Мен аябай эрте ойготтуңуздар окшойт. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр кандайсыздар? Сонун бизде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман таңыңыздар менен ушинтип жакшынакай жаздын алгачкы күндөрүндө Ньютовга бир сонун теманы козгойлу деп келип калдык окшойбуз. Бүгүнкү темабыз сиз айткандай эле ырчылардын ыры менен чыры деген тема да бизде. Анан баягы ошол ырын деле чырын деле көрүп аткан, билген, сезген бул продюсерлер болот, ким менен кандай түшүнбөстүк болуп атат, эмне болуп атат. Кээде ырчы менен продюсердин ортосунда түшүнбөстүктөр болуп келет дегендей. Деги эле акыркы учурда Дана эже Instagram баракчасына же болбосо социалдык тармактарга баягы бири-бири менен кайма айтышуу болуп атпайбы ырчыларчы? Мурда чогуу иштеген ырчылар деле. Ошолорго баягы чыгаруусуна сиз кандай көз караштасыз? Туурабы, бири-бирин айтыш керекпи элге же айтпай эле койгону жакшы беле? Мен оюмча бул шоу дүйнөсүндө эле эмес, ар бир тарапта, ар бир кичинекей болгон чакан үй бүлөдө дагы, кичинекей компанияда дагы керек болсо, мындай жалпак тил менен айтканда магазинде дагы чыр болушу мүмкүн. Бирок ошону элге жарыялап, анан кийин ошону талкууга салуу мен оюмча кичине туура эмесирээк болуп калды окшойт. Мен түшүндүм сөзүңөрдүн төркүнүн. Бирок андан айырмаланып, биз өзү өнөр адамдары өтө жумшак, назик келебиз да. Анан баягы элдин алдына чыккандан кийин өзүң баягы эмгегиңди эл баалап турат, эл көрүп турат. Анан кээ бирде баягы калыстык болбой калышы мүмкүн. Ошол эле мисалы үчүн продюсер менен ырчынын ортосундагы, же болбосо бир топ менен жеке ырчынын ортосундагы, же болбосо дуэттин ортосундагы эле бир баягы калыстык болбой калышы мүмкүн. Ошондо баягы орусча айтканда эмоцияга алдырып жиберип атабыз да. Анан баягы эл сынчы да, эл артисти, эмгек сиңирген артист деп баягы эл берип атпайбы? Ошон үчүн элдин алдына алып чыгып жарыялаш бир четинен элдин баасына коюш, бир четинен туура. Себеби эл баалаш керек. Анын чыныгы ырчы экенин, чыныгы талант экенин, өнөр экенин, бирок баягы ички, мындай айтканда ички, орусча айтканда личность деп коет го, личный жашоосуна, өздүк баягы мамилесин элдин алдына алып чыгыш бул өтө кичине уятыраак го деп ойлойм да. Данжа эң биринчи шоу бизнесте биз баягы продюсер дегенди түшүнө элек убакта ошо сап башында болуп биринчи продюсер болуп баштадыңыз да. Артык Сапар атага каттыры менен аябай популярдуу болду. Керек болсо бир гана Кыргызстан эмес, коңшу мамлекеттерде дагы ырдалып, ошол жакта да хит болду дегендей. Мына ошол убакта сиз аябай жаш элеңиз, ошондон сөз баштасак. 23 жашта болчу. 23 жашта ошол топко продюсерлик кылып келдиңиз, Анан азыркы учурда продюсер дагы, анан менеджер деген дагы чыгып баштады. Экөөнүн айырмасы, ошол убактагы продюсерлик менен азыркы учурдун айырмасы. Ошо акыркы ушул бир айдан бери мага ушул суроолорду аябай көп берип атышат. Мен өзүм да таң калып атам. Эмне себептен ушул суроолор кайра козголуп атканыначы. Эми бул менин жашоом десем болот. Мына быйыл эсептей турган болсок, 16-17 жыл болот экен мен продюсерликке аттанганыма. Азыр 2 жылдан бери өзүңүздөр байкагандай кичине баягы убактылуу тайм-аутты алдым. Биз негизи продюсерликти баштаганда негизи эле Кыргызстанга шоу бизнес келгенде Асөл Молдокматованын чоң бир аракети менен биз азыр мен уялбай эле айтам, Асөл Молдокматованын аябай эмгеги чоң бул жерде. Себеби бизде Кыргыз Республикасында 10 гана ырчыбыз бар болчу. Аны мындай колубуз менен эле санап эле Алина Жетегенова, Динара Акулова, Айчурик Иманалиева, Бек Борбиев, Сыймык Бейшекеев, Гүлнара Кахарова деп эле санап койсок болчу да. Анан эле Темир Назаров бир аябай өзгөчө бир Кыргызстандын шоу бизнесине аябай жакшы бир жаңылык алып келди. Аны эч бир ырчы дагы, эч бир продюсер да тана албайбыз. Бул Канат Култаевдин чоң эмгеги. Ошол баарыбызга жол көрсөткөн бул Асөл Молдокматова болду. Ал убакта мен өзүм 23 жашта эле болчумун. Улуттук телеканалда өзүм ошо менеджер болуп иштечү элем, жаңы эле чет мамлекеттен келип. Анан өзүм баягы продюсерликке кызыгып жүргөн убагым болчу.
Анан биз баягы продюсерлер чогулуп ошол кезде баягы Асөл Молдокматова, Канат Култаев, Динара Эсенгулова, Асыл Апасова, ошол 5 продюсер чогулуп эле чет мамлекеттин ошол эле орус коңшулаш өлкөлөрдүн юридикалык жактагы деги эле продюсерствонун жолун окуганбыз да. Биз ушу сөзсүз түрдө анан биз ошолор аябай орусча айтканда изучать эткенбиз. Анан биз кайсы мамлекетте жашап атканыбызды унутуп коюптурбуз. Биз баягы орустардын, чет мамлекеттин, ошол эле казак өлкөсүнүн шоу дүйнөсүндөгү ошол эле контракттарды, ошол эле юридикалык жакта кандай продюсердин өзүнүн жумушу кандай деген нерсенин баардыгын тең баягы когда изучали, биз кыргыз мамлекетинин экономикасын да унутуп калыптырбыз да. Анан биз продюсерликти баштаганда ошол баланы тап башынан баштап кийинтип, башынан баштап керек болсо жатаканасынан бери, алдындагы машина унасынан бери, күнүмдүк тамагы, ошол эле чач жасалгасы, эми башынан ылдый камсыз кылчубуз. Анан сен салган акча кайра чыгыш керек да. Продюсер катары бир ырчын алып келесиң, башынан ылдый кийинтесиң, клипин тартасың, ырын жаздырасың, баардык нерсени кыласың. Мындай айтканда даяр оокатка ырчы келет. Мына бүгүн сиздер эфирге чыгарып атасыздар. Кечинде барып кийимин даярдап, мен сөзсүз ар бирибиздин жардамчыларыбыз болчу. Ошол жардамчыларды эртең менен жиберип, кадимкидей машинасын жиберип, эртең менен эфирге алып келчүбүз. Анан ошону кээ бир ырчыларыбыз көтөрө албай калды. Бат эле жылдыз болуп кетишти. 3 айга жетпей, 4 айга жетпей, тамак ичкилери келбей, уйкулары келип, бул пенделик экен да. Азыр ойлосок пенделик экен. Анан кийин өкүнгөн күндөрү болду. Жаман жакшы көрүнүштүк, бардыгыбыз тең. Себеби баягы өзүңдүн төрөп койгон балаңдай кылып мамиле кылып атсаң, бирөөнүн баласы кыргызда айтып коет го. Баягы бөр баласы ит болбойт депчи. Ансагандай кээ бири ырыскысын көтөрө алгандар болду, кээ бирөөлөр көтөрө албагандар болду. Ырыбыз да болду, чырыбыз дагы болду. Аябай популярдуу гезиттер бар болчу. Ал кезде аябай тираждары көбөйдү. Ошол шоу бизнестин арты менен, аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Бирок акыр түбү баары бир баягы кыргызга эле кайрылганда Кудай деген бар экен, эмгегиң жерде калбайт экен. Ал жактан болбосо дагы башка жактан Кудай таалам сен эмгегиңди баалап коет экен. Ошол бала 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин келип кечирим сурайт экен. Ал баарыбыздын башыбыздан өттү. Анча-мынча сөзүңүзгө ыраазы болсоң, анча-мынча ата-эне кылбаган мамилени кылып атпайсыздарбы сиздер? Анча-мынча эмес, таптакыр эле ата-эне ал нерсени жасабайт ар бир балага. Мисалы үчүн ошол кыргыз элинин алдынан сен сахнага алып чыгып атасың да, ошол балабы, кызбы, сен ал өзүңдүн балаңды тияка кое туруп, өзүңдүн төрөп койгон балаңды тияка кое туруп, ошол баланы биринчи орунга коесуң. Ошол бала жөнүндө бирөө жаман сүйлөсө, ошол эле сиздерге окшогон журналисттер, телеканалдар кичине туура эмес маектерди, кичине бир макалаларды чыгарып койсо, ошолор менен барып жаман жакшы көрүнүшөсүң. Баягы чын айтканда азыр мына өткөндө эле бир Канат экөөбүз бир жерде чогуу отуруп калдык, Култаев. Анан экөөбүз күлдүк. Биз ушул Кыргызстандын продюсерлери бир 10 чакты продюсер бар болчубуз ошол убакта 2007-2008 жылга чейин. Биз баягы өзүбүз продюсер болбой эле биз нянька болуп алыптырбыз да. Нянька болуп алыптырбыз. Себеби мен ойлойм ошол 10 продюсер, 12 продюсер бардыгыбыз продюсерствоны бизнес катары эмес, жумуш катары эмес, биз баягы сүйгөн кесип катары эсептептирбиз. Анан убакыт өзүнүн ордуна коюп коет экен. Бардыгы тең баягы тепкич менен көтөрүлүп, акырындан баягы опыт деген бар. Себеби бизде продюсерство жок болчу Кыргызстанда. Анан акырындан келип отуруп, анан азыр кичине баягы кээ бирде күлкүм келет. Ошол эле баягы айлык алышат экен. Мисалы үчүн биз эми көптөгөн конкурстарга барып жүрөбүз, аудиториябызды чоңойтконго аракет кылдык. Ошондо чет мамлекетте конкурста же болбосо ошол эле биздин популярдуу орус же болбосо чет өлкөдөгү ырчыларды бир ырчынын артында 10-20 команда иштейт. Анын генеральный продюсер болот, продюсердин исполнительный продюсер деп коет, андан кийин пиар менеджер деп коет, жөн гана менеджер деп коет, администратор деп коет, арт директор деп коет, костюмер деп коет, стилист деп коет, дизайнер деп коет. Кыскасы бир жылдыздын артында 10-20 адам иштейт.
Бул биз баягы Юрмалага барганда, Латвияга барганда, Турцияга барганда, Азербайжанга барганда көрүп жүрдүк. Биз болсо кээ бирде ошо бир айдан 15 күндөн жашап аттык да конкурстарга барганда. Бизди баягы тамашалап калышат да, баягы эгиз козудай болуп, тиги азыр мен ошо айткан сөздөн да уялам, балам деп койчубуз. Балам деп айтканга татыктуу эмес аларчы. Балам деп өзүңдүн төрөгөн балаңды айтыш керек. Ошон үчүн урматтуу продюсерлер никогда эч убакта балам деп айтпай эле койгула. Мен наразычылыгым жок, бирок бала деген өзүң төрөгөн балаң болуш керек. Мисалы, сиз жогоруда санап өткөн продюсерлердин дээрлик көбүнчөсү менен эле ырчылар арасында ызы чуу болгон. Көбүнчөсү менен эле. Анан баягы сиз продюсер катары продюсерлерге баягы алар минтип койгон деп айтышыңыз мүмкүн, бирок ырчылар тараптан дагы ушул бала тура эле кылды деген учурларыңыз болгонбу? Продюсери туура эмес кылып койду деп сырттан караган адам катары сизге. Мен мисалы үчүн азыр атап кеткен ошол эле Динара Эсенгулова, Асыл Апасова, Канат Култаев, Алексей Сидоров, Нон-стоптун продюсери, мен, Тынчтыкбек Кожобеков, Назгүл Насиева, булар чыныгы продюсерлер. Булар өзүнүн акчасын, маңдай терисин таап, ошол балага салып, өзүнүн мээнети менен сырткары убактысындагы, тыйынындагы болгон нерсесин салган чыныгы продюсерлер деп айта алам. Калган продюсерлер мени кечирип коюңуздар. Мен эч кимди продюсер катары эсептебейм. Себеби продюсер деген бул продюсер болуш керек. Анан ырчынын ал байкуш таң атканга чейин отуруп аранжировкасын жасаса, өзүнүн тыйыны менен клипин тарттырса, өзүнүн тыйыны менен чуркап барып кийимин кылдырса, анан баардыгы оокатка даяр болуп келип, дискин көтөрүп алып Кожомкулдагы благотворительный концертке чыгарып, же болбосо силердин эфириңерге Алмаз Айпери суранам чыгарып койгулачы деп сүйлөшүп чыгарып туруп, анан өзүм продюсермин деген продюсерлерге жол болсун. Алардын аты бар, менеджер деген, администратор деген. Суроо, мисалы, ошол продюсери менен келишпестиктер болуп, түшүнбөстүктөр болуп, урушуп кеткен ырчыларга продюсерлер тараптан буттосуулар болот деген сөздөрдү угабыз да, чынында эле ошондой болобу? Чын айтайынбы, мен Гүлшайра эжени унутуп калыптырмын. Кыз бурак эми ал биздин легенда да. Андан кийинки Кенже Дүйшеева, мына Жебе тобун алып чыгып атат, мыкты продюсерлердин да бири. Чын айтканда, мындайда бул чыгармачылык өзү өтө оор нерсе да, багы артында жүгү көп. Ичин күйөт. Мен дагы башыман өткөн. Бирок ар кимдин өзүнүн Кудайдан бир кыял жоругу болот экен да. Мен өзүм конфликтке жокмун да. Аябай таарынып туруп бетине барып айтып коюшум мүмкүн болгон ичимдеги нерсени. Бирок ошого өчөшүп, анан тиги бутун бут тозуп, анан тигиге чалып атайын, ушуну чыгар багының мындай деп айтканга менин мындай айтканда тарбиям жол бербейт да. Мен өзүмдүн тарбиям жол бербейт, анан деңгээлим андай эмес. Мен андай нерсеге бара албайм. Мен бир жон гана күлүп коюшум мүмкүн. Бирок мен бир нерсени ишенем, канчалык сенин эмгегиң кетти, канчалык сен эмгегиңди жумшадың, Кудайдан деп коет да. Кудай өзүнүн ордуна коюп коет убагында. Анан ошол бала келип 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин деле эжеке деп кечирим сурайт. Ошого Кудайга шүгүр. Ошого Кудайга шүгүр. Менде андай болгон эмес. Данжы жыйынтыктоочу суроо болсун. 17 жылдан бери 17 жыл болуп калды деп атасыз. Азыр тынууга чыктым деп атасыз. Ушул 17 жылдын ичинде продюсер болуп акча таба алдыңызбы? Же акча эле берип аттыңызбы? Бул жерде балким мени тарбиялаган балдар деле көрүп отурса керек, менин жакындарым да көрүп отурса керек. Мен Кудайга миң мертебе шүгүр дейм. Биринчи мен эң чоң байлыгым бар, бул ата-энем. 3 кызым жашынакай болуп чоңоюп келатат. Мына силерге окшогон, мына өзүм Алмашер, мына сага окшогон шакирттерим бар, досторум бар, бир туугандарым бар, ошол менин байлыгым. Чын айтканда мен ал акчага азыр чоң сумма кетти. Кээ бирде тамашалап калам. Ошол ырчыларга кетирген акчага мен 3 этаж особняк салмакмын деп коем, тамашалап. Кудай таалам ошону берип атат башка жактан. Мен ыраазымын. Бирок силердин сурооңорго так жооп, 1 сом акча тапкан жокмун. Бир гана акча бергендин үстүндө келаттык. Акча бергендин үстүндө келаттык. Ошол менин коллегаларым дагы кээ бирде ошо Тынчтыкбек Кожобеков дагы таң калып калчу. Сен качан тажайсың депчи.
Мен тажабайм, Тыштыкбек Кожобеков. Мен Кудай буйрса 2 жылдан кийин кайра башынан. Кайра баштайсыз. Кайра баштайм, себеби менин Акча таппасаңыз деле. Жок, себеби менин кичинекей 7 жаштагы кызым өсүп келатат. Төрөлгөндөн баштап ырдайт. Мен бул жан дүйнөм. Мен ойлойм, бул жашоодо бир гана акча эмес, бул жан дүйнөңө жаккан жумушуң болсо, ошондон сен рахат алсаң, жашоонун кызыгы ошондо. Акча өзү келет. Сонун маек болду деп айта алабыз. Чындыгында сизге чоң рахмат, таң эрте келип, мына өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, тажрыйбаңыздан сырларды да айтып, чырларды да айтып, бөлүшүп кеткениңиз үчүн. Рашылык билдирели, бүгүн бизде конокто продюсер Дана Абдыбекова болду. Биз болсо азыр программабызды дельфиндер менен сүйүшүп келген кабарчыбыз даярдаган сюжетти көрөлү, андан көрүшөбүз.